Айтмамат Ентебаевич, саламатсызбы? Алгач взгляд KG интернет порталына маек берүүгө макулдуулук бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мына жыл башында Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлигине болгон шайлоолор болуп өттү. Көпчүлүк добуш менен сиз жеңишке жетип, Оштун мэри болдуңуз. Эми сиз тарабынан шаардыктардын көйгөйлөрүн чечүү максатында кандай иш-аракеттер жүргүзүлө башталды? Мен бүгүн жумушка чыкканыма шайлоо болгондон кийин толук 45 күн болуптур. Ошол эле мезгилде мен алгачкы күндөрдө эле ошол элдер менен жолугушуп проблемаларды ошол эл менен жолугушууда жеринде бүт баарына талдап чыктык. Эми мына бул шаардын инфраструктурасы бүгүнкү күндө бүгүнкү талапка жооп бербейт. Ошондуктан биз бүгүн ошол болгон күч аракетти ошол инфраструктураны оңдогонго аракет кылып атабыз. Эми ошол жолугушуулардагы проблемаларды жеринен угуп көрүп, бүгүнкү күндө ошол проблемалардын баарыны чечкен жатабыз. Мисалга алып кете турган болсок, негизги проблемалардын бири бул ошол мектеп, суу маселелери бар экен. Бала бакча проблемалары бар экен. Эми ошол бала бакча проблемаларына токтоло турган болсок, бүгүнкү күндө Ош шаарында ошол бала бакчаны мен камсыз кылуу 20-25% гана обеспечить этет экен. Ошондуктан биз азыр бүгүнкү күндө биринчи ошол проблемаларды чечүүнүн үстүнөн иштеп жатабыз. Мына акыркы жолу эле мен өзүмдүн иш сапарымда Жапалак аймактык кеңешинде ошо элдер менен жолугууда ошолор биринчи ошол садик маселесини суранышкан. Мына бүгүнкү күндө биз азыр ошол Жапалак айылына бир 120 орунду садик маселесин чечип берели деп жергиликтүү бюджеттин эсебинен азыр тиешелүү адистерге биз тапшырманы бердик. Быйыл Кудай буйруса ошол садиктин курулушун биз баштайбыз. Ош шаарынын социалдык объектилерин жакшыртуу багытында бир топ иш пландарыңыз менен ой бөлүшүп кеттиңиз. Андан сырткары шаарда күн санап автоунаалардын саны көбөйүп, мэрия тарабынан жолдордогу тыгындарды жоюу жана жолдорду кеңейтүү, абалын жакшыртуу багытында кандай иштер жүргүзүлүүдө? Бул багытта эми албетте иш алып барылыш керек. Мына бүгүнкү күндө Ош шаарындагы биринчи көйгөйлүү маселелер бул көпүрө маселесин өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ошол көпүрөнүн курулушу башталгандан бери Ошто ошол бүгүнкү мына пробкалар башталды. Ошол маселени бул көпүрө шаардын так ортосунда жайгашкан байланыштуу. Ошол жерде бүгүнкү күндө бир топ проблемалар башталды. Бүгүнкү күнгө чейин ошол пробкалар Ош шаарында мындай бир андай эле Бишкектегидей болчу эмес. Бүгүнкү күндө ошол Бишкектен айырмасы жок болуп калды. Ошол маселелерди чечүүдө биз бир топ иштерди жасап атабыз. Мына мен келгенден кийин эле бир жуманын ичинде өзүмдүн буйругумду чыгарып туруп, ошол маселелерди чечүүгө мына бизде левобережный, правобережный деп Акбуранын аркы жээги болуп неме болот. Ошол аркы жээгинде ошол пробка маселелерин бир кыйла жөнгө салып койдук десек болот. Бул эми көпүрөнүн бул экинчи варианты, эскизный варианты. Көпүрөнүн биринчи варианты мына ушул жерде так 9 метр бийиктикте жайгашат. Биринчи проектиси боюнча. Азыр биз ошого альтернативный бир проектти иштеп чыгып атабыз. Бул ошол эле көпүрө 4,5 метрликтин бийиктигинде болот. Бирок ошол эле максатты аткарат. Жаздын келиши менен өлкөнүн бардык аймактарында жазгы талаа иштери башталды. Бул багытта кандай иштер жүрүп жатат? Жазгы талаа жумуштарына токтолуп кете турган болсом, бизде өзүңүздөр билесиздер, жазгы талаа жумуштары боюнча бизде Жапалак аймактык кеңеште 7000 гектардын тегерегинде жерибиз бар. Болгон күч аракеттер азыр ошо жазгы талаа жумуштары боюнча жүрүп атат. Бүгүнкү күндө ошол жерлер бүт баары айдалып, мына жазында эгиле турган эгиндерге уже даярдык көрүлүп жатат. Жогорудагы айтылган ой пландарды иш жүзүнө аткаруу үчүн сизге канча убакыт талап кылынат? Албетте мен эми жоопкерчиликти сезип турамын. Шаардын бүгүнкү күндө ошол
турмуш акыбалын оңдош үчүн көптөгөн жумуштар талап кылынат. Биринчи кезекте бул ошол биз көрсөткөн кызмат эл үчүн, шаардыктар үчүн сапаттуу болуш керек. Ал бир мындай бир кагаз жүзүндө эле калбаш керек да. Көрсөткөн мына мен шайлангандан бери мына жумушчу топ түзүп, ОШ статусунун мыйзамынын негизинде, жаңы мыйзамдын негизинде мен өзүмдүн программамда жумушчу топ түзүп иштеп чыгып жатабыз. Азыр ошол биз көрсөткөн сапат, кызмат абдан сапаттуу болуш керек. Ошону кагаз жүзүндө эмес, ошону иш жүзүндө элдер биринчи кезекте сезиш керек. Азыр эми биздин ошол түзүлүп аткан программа абдан жөнөкөй болуш керек, ошол элге жетимдүү болуш керек. Буга чейин да мына көрүп келгенбиз, канчаланган мындай программалар түзүлгөн, бирок ошол кагаз түрүндө эле калып кеткен. Бирок мына ошол биз түзүп аткан программа ошол коомчулуктун катышуусунда, шаардыктардын бүт баарынын катышуусунда ошол программа кабыл алынат. Мен ойлоймун, буну эл өзү ошол программанын иштөөсүндө эл өзү ошону көрүп, ошону сезет деген ойдомун.